Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Алмазбек Ахунжанович, өзүбүзгө жакшы маалым болгондой, биздин өлкөбүздө эң орчундуу, эң көйгөйлүү маселелердин бирлери бул ошо таза суу маселеси, суу катышуу маселеси, ошондой эле жол маселелери да. Мына азыр дагы менин дарегиме ошо Тогуз Тору районунун Каргалык айыл өкмөтүнүн айыл өкмөтү Зууракан Эсенкановна айым кайрылып жатат да. Ошол эле Ак Куб каналы маселеси боюнча, таза суу маселеси боюнча, жолдор маселеси боюнча. Анан мен айтат элем, ошо таза суу Ак Куб каналы боюнча өз жолу менен мындай иштер алып барып жатат. Ал жагына азырынча маселе жок. Сиздин көңүлүңүздү мен азыр ошо жол маселесине бургум келет да. Былтыр мынакей мен ушул жерде бул маселени көтөргөн болчумун да. Казарман Ак Мойнок автожолунун Долоно участкасынын Чет Булак айылына чейинки 9 километр жолду транспорт министринин балансына өткөрүү боюнча маселе көтөргөнмүн. Ошондо министр өзү ушул трибунадан айтты эле да: "Хорошо, Аида Сатбековна, тиешелүү документтерди бизге таптап өткөрүп берсе, айыл өкмөтү, биз баланска алганга каршы эмеспиз" деп. Бирок тилекке каршы мынакей 1 жылга чукул болуп калыптыр, эч кандай жумуштар алып барылбай атат да, Алмаз Ахунжанович. Ошон үчүн сизден мен суранат элем, ушуну бир өз көзөмөлүбүзгө алып, бизге да катуу түрүндө жооп бериңиздерчи. Эмне себептен ушул жолду мынчалык убакыттан бери баланска өтпөй атат? Эмне себептен бул созулуп атат? Бул биринчи маселе. Экинчи маселе ошол эле Каргалык айыл өкмөтүнө караштуу Табылты айылындагы Айзерек балдар бакчасынын жаңы имарат курулушу титулга киргизүү маселесин көтөрүп жатат да Зууракан Эсенкановна. Буга чейин бул имарат бала бакча 1969 жылы курулган, андан бери эч кандай капиталдык ремонт болгон эмес. Бүгүнкү күндө мынакей МЧСнин дагы заключениясы чыгыптыр. Бул имарат деген ошо балдар турганга азыр вообще коопсуздук бере албайт, ошондон бошоткула деп чыгарып атыптыр да. Ошондон улам Алмаз Ахунжанович, сизден суранат элем, ушул бала бакча бир 50 орундук бала бакчага сметасы түзүлгөн, проектиси даяр экен, ушуну дагы ошо титулун иске киргизгенге жардам бериңиздер деп мен кайрылат элем. Чоң рахмат. Рахмат.